Динара Бейшеналиева. Бакма. Үйүрбөн эки үймөк. Бири жаңы, бири эски мүрзө. Эки үймөктүн жанында ал чөгөлөп, чөк түшүп жалгыз отурат. Алакан жайып көпкө чейин күгүрөнүп Куран окуду. Көзүнөн аккан жаш тып этип топуракка тамды. Асман тиреген тоолор кара түн чүңкөнүп үнсүз тунжурайт. Аска зоонун заңкайган бийиктигин көөдө караңгылык жутуп, көк менен жер билинбейт. Тынчтыкты бузуп эрбейген жалгыз караң келатты тоо арасында. Чү дейм. Бас, эмне туруп калдың? Илмиген, арык келин минип келаткан атынан жерге түштү. Ат эки кулагын тикчийте кошкуруп, буту менен жер чапчыгансып, артка кетенчиктей берди. Келин анын бул жак коркунучтуу, баспа, деп атканын түшүндү. Эңкейип сыйпалып жерден колуна таш алып ыргытты эле. Күү деп чуңкурга түшүп кетти. Тээ казактын таласы тарапка кеткен белде жер титирегенден улам пайда болгон тоолордун жаракалары бар эле. Ошол жакта жүрүптүр да. Тетири кетиптир. Үйдөн чыкканда карыш жер көрүнбөгөн туман болчу. Анан бат эле караңгы кирип кетпедиби? Адашыптыр. Келин аттын жалынан сылап бекем кучактады. Мага жол таап берчи, суранам. Мен тезинен кабар жеткизишим керек. Эл чакырып кабар жеткирбесем болбойт. Жардам берчи мага. Ал аттын чылбырын кое берди. Ат аны түшүнгөндөй алдыга басты. Экөө өр талаша жөнөдү. Келин жөрмөрөй калып, жер таяна калып, артынан жанталаш баратты. Каякка баратканын билбейт. Аттын аркасынан калбай барат. Келин караңгы түндөн, каңгыган карышкырлардан, адашканынан корккон жок. Ал тургай азыр эле ат баты менен жердин жаракасына түшүп кете жаздаганын билди. Анда да корккон жок. Кабар жеткизиш керек деген гана ой бүт тулкусун ээлеп алган. Көзгө сайса көрүнгүс түн. Ээр токумчан ат, жанында ак жоолукчан аял. Көпкө жүрүштү. Кырга чыгышты. Басыктары жанагыдай өрдөбөй түздөлүп калды. Кырдын шамалынын күчү укмуш. Жолундагынын баарын кыйспыр учуруп кетчүдөй аркырайт. Келин атка жете келип ооздугун тартты. Дырррр, так. Ат токтоду. Келин демин басып туруп калды. Кудай-ай, кай жакта жүрүшөт? Кайда барат энди? Демин басып үнсүз. Аңгыча тээ ылдыйдан иттин үргөнү угулгансып кетти. Жакшылап тыңшады. Ооба, бул иттин үргөнү. Демек төмөнкү коктууда эл жашайт. Адамдар бар. Келин атка шаша буша минди. Чү, жаныбар. Ал атка камчы салбай теминди. Ар жандыкты аяган жаны деги эле атка камчы салып көргөн эмес. Аялды таанып алган жаныбар ал мингенде өзү эле шуулдап жөнөйт. Ат тез эле сайга түшүп келди. Иттин үргөнү күчөдү. Үйдөн чыккан үрүл-бүрүл жарыктан улам боз үй даана көрүнүп калды. Үй ээсин келин тааныбайт, бирок адамдар жашайт, жардам берет деген үмүт менен атынан түшө кирип келди. Үй ээлери иттердин абалагынан улам төшөктөрүнөн туруп чырак жандырышкан экен. Амансыздарбы? Арыбаңыздар. Келин салам айтып турган жеринде катып калды. Булар тааныштар, болгонду да туугандар экен. Айылдаштары. Ушул тарапта жашашат турбайбы? Мурда билбептир. Гүлү? Сенсиңби? Эмне болду кокуй же түтүндө? Тынччылыкпы? Назарбек чоочуп кетти. Тууганынын мээримдүү үнүн укканда келиндин көзүнөн жаш кетти. Кырсык басты. Ал баш айланып отура калды. Өпкө-өпкөсүнө батпай ыйлап солкулдап атты. Жана көзүндө бир тамчы жаш жок эле. Токтолоюн десе да токтобой жатты солуктап. Бул анын ыйынын башы эле. Аны да сезип турду букурган. Кудай-ай, эмне кылабыз эми? Назарбектин аялы кейип-кепчип жатты өзүнчө сүйлөнүп. Кыз караңгы үйдө жалгыз. Апасы кабарга кетип атканда чырак бүлбүлдөп күйүп турган эле. Эми минтип жанагы катуу шамалда өчүп калды. Чыракты күйгүзгөндү билет, күйгүзүп эле жүрчү. Бирок азыр кыймылдагысы келген жок. Караңгы боз үйдүн капчытын карап отурат. Кыр. Ал дем алып атты. Бирок кыймылдабайт. Кыздын көзү акырындап караңгыга көнө баштады. Аппак колдор көзгө даана урунду. Ал колдордо көк боек менен чегилип жазылган ЖБ деген тамга турат. Кыз тамга тааныйт. Нөрөбөйдү бүтпөдүбү? Эми чоң мектепке барат. Бул аппак колдордогу тамгалар жылуу. Аны дайыма көрүп жүрчү да. Азыр бул тамгалар кыймылсыз жатат.
Катуу бороон басыла түштү эле эми кайра күчөдү. Боз үйдүн үстүндө бирөөлөр басып жүргөнсүп. Бирөөлөр кийиздерин тарткылагансып турдуктар делпилдейт. Кийиздер өйдө көтөрүлгөндө учуп бараткан жез кемпирге окшошуп кетип атты. Кыз жез кемпирден аябай коркот. Себеби аны жакшы билет. Алар дайыма түшүнө киришет. Кээде сыртка жалгыз чыкканда аларды алыстан эле көрүп коет. Алар көздөрүн ачып жумуп аны карап турган болушат. Эмнеге көздөрүн ачып жумушат? Кыз түшүнбөйт. Өмдөрү кара. Караңгы жерди жакшы көрүшөт. Жүзүм тайенеси айткан жез кемпирлер түндө келишет деп. Мына, дазы келишти. Алар үйдү айланып учуп жүрүшөт. Шамалды да ошол жез кемпирлер чакырат. Жамандыкты да жез кемпирлер алып келет. Алар Кудайды сүйбөйт. Кудайга баш ийбейт деген тайенеси. Турдуктар дерпилдейт. Түрс-түрс, дүк-дүк. Боз үй кыйчылдай баштады. Жез кемпирлер жүгүрө баштады үйдүн үстүндө. Кыздын көзү алайды. Кийиздер делпилдеп көтөрүлүп түшүп, бороондун боздогон үнү кулак көзөйт. Кыз туура калып түндүккө байланган чакага асылды. Узун арканды түндүккө байлап, ага таш салынган чаканы асып коюшат. Кыз тырмалаңдап чаканы жерге тарткылады. Үйдү учуруп кетпесин. Шамал басаңдагансыды. Жамгырдын дапырап жааганы угулуп калды. Жез кемпирди дагы, бизди дагы Кудай жараткан дейт тайенеси. Сен коркпо. Жез кемпир кичинекей балдарга тийбейт. Чоңдорго келет. Жакшыларга тийбейт дейт. Тайенеси түз баспай бүкчүйүп басат. Ошондо бала менен тең келет. Мою кыска. 3 ай нөлөбөйгө экөө катташты. Баланын ата-энеси тоодо болуп калды да. Тайенеси үйдөн узагыраак жайгашкан кичинекей, жапыс мектептин астында күтүп отурат. Сабак бүткөндө чыктыңбы, кагылайын? Китебиңдин баарын алдыңбы дейт. От өчтү. Үй суук. Кыз өзү үшүгөн жок. Буттары тоңуп калды. Бир аз чыдаса апасы келет. От жагат. Чырак жандырат. Сен отуруп тур, мен жардамга киши чакырып келейин дебедиби? Кызга үйдүн ар кайсы жеринен жез кемпирдин буту колу көрүнгөнсүп кетип атты. Үйгө кирип келдиби? Жок, кире албайт. Жакшылап караса, атасынын суукта кийген ичиги экен. Жез кемпир кайрадан үйдүн үстүндө ары-бери чуркай баштады. Бороон боз үйдү учуруп кетейин деп, үстүндөгү жаан чачында жабылчу жабылгасын шатырата сыйрып кетти. Кереге уктар кыйчылдап каңтарыла жаздап барып токтоду. Кыз коркконунан бакырып жиберди да кайрашыр токтоду. Ыйлабаш керек. Атасы ойгонуп кетет. Ансыз да кыйналып жатпайбы? Кыз бүлкүлдөп ичинен ыйлап кирди. Үйдү учуруп кетсе эмне кылат? Ал өзүнөн корккон жок, атасынан коркту. Бети башынын баары кыпкызыл болуп жаткан атасын кантип көтөрөт? Кайсы жакка апарат? Апасы кечикти. Жез кемпир апасына тийбейт. Апасы аябай жакшы, бирок караңгыда жалгыз да. Эшикке чыгып апасын издеп таап келсе кантет? Батыраак үйгө кел. Үй шаманга учканы калды десе, экөө атты чаап келип калышат эле. Апасы кишилерди чакырам дебедиби? Алар да келишет эле. Кыз бир эле жан эмес. Анда 2 жан бар. Муну эч ким билбейт. 2 жаны тең тээ ичинде. Бири күчтүү, бири күчү жок. Күчү жок кыз көп ыйлайт. Күчтүү кыз ыйлабайт. Күчтүү кыз бардыгынан эң жакшы, эң күчтүү Кудай деген сөздү эстейт. Тайенеси эстейт да. Ал бүкчүңдөп басып жүрсө да күчтүү. Кудай, өзүңө шүгүр деп басып жүрөт дайыма. Кыз ыйлагысы келип жаман болуп кетип атты. Ошондо Кудай эсинен чыгып кетет. Ошондо анын кичинекей башына өлүм келип калат. Кыз мышыгынын үргөнүн көргөн. Тээ айылда, тайенеси экөө жашап жүргөндө. Ыйлаба, биз бардыгыбыз өлөбүз. Кишилер да өлөт, мышыктар да өлөт деген тайенеси. Мышыгы да көпкө ушул атасына окшоп үн чыгарган. Кыр, кыр деген. Кыз атасын карады. Кыймылсыз аппак колдор. Кыр, кыр деген гана үн угулат. Кудай жакшы. Бул колдор да жакшы. Атам жакшы. Кудай жакшы. Колдор жакшы. Атам жакшы. Кыз бул сөздү баат-баат кайталап кирди. Антпесе коркуп кетип атыры. Өзү да мышыгындай өлүп калат азыр. Мышыгы да куду өзүндөй болуп питиреген. Кудай жакшы. Бул колдор да жакшы.
Атам жакшы. Түндүккө асылган оор жака ары бери катуу чайпала баштады. Үй бир жагына ооп барып түздөлдү. Кыз сыртка чуркап чыкты. Бусаам чыдабай кетти. Кет, кимсиң сен? Кет жес кемпир. Ал чыйылдаган үнүнүн бардыгынча кыйкырды. Бирок кыйкырыгын өзү да уккан жок. Шамал оозунан жулуп кетти. Кет биздин үйдөн, кет, кетип калчы. Аптыгып дем албай кетти Шамалга. Бороон ышкырат. Апасын таап келмекке алдыга 2 кадам шилтедей эле, Шамал аны кагаз самолетту учургандай эле учуруп кетти. Сырт алай дүлөй, бороон чапкын экен. Кыз бир топ жерге делбелектеп учуп барып, далп этип жерге түштү. Өзү ойногон үйдөй болгон чоң-чоң таштар бар эле. Шамал азыраак экен бул жерде. Ушул жерге жыгылып түштү. Ал ордунан турайын десе да Шамалдан суу болгон жердин сыйгалагынан тура албай жатты. Апасын издейин дебеди беле. Суу болгон бети колу тызылдап үшүп чыкты. Апа! Кыз ыйлап кирди. Апа! Ал күчтүү болбой калды. Бакырып ыйлап кирди. Ордунан тура албай көзүн ушалайт. Ылай болгон колунун кири көзүнө кирип, ачышып ачылбай да жатты. Апа! Бир токто барып шамалбасаң да кансыды? Үйгө жабышып отурган ити кыз сыртка чыкканда эле жанына келип алган. Азыраак төш аны жыттагылап атты. Тур, үйгө жүр деп аткансыды. Кыз эптеп туруп, Шамал жиреп басып келип үйгө кирди. Шамал күчтүү экен. Жанында ит болбосо үйгө жетиши кыйын эле. Атасы ойгонбоптур. Кырр, кырр. Колу болсо жанагыл эле ордунда. Көкүрөгүндө. Кыз калчылдайт. Кийими суу. Жанагы ордуна келип отуруп калды. Кыркырап үн чыккан жакты тиктейт. Үйдүн ичи караңгы. Сыртта Актөштүн улууганы күчөдү. Актөш ыйлап аткансыда. Иттердин улушканы, ыйлашканы турбайбы? Ау, уу. Актөш үнүн баспайт. Ал мынчалык улуучу эмес. Апасы кечикти. Өйдөгө бул тоо тарапка чыгыш кыйын. Ылдыйш оңой. Мурда тээ төмөндөгү жайыкта отурушчу. Жакында эле ушул берге көчүп алышкан. Шамал болуп аркырап турганы менен малга жакшы деген атасы. Мурунку конуштары машине жолго жакын болчу. Ал жолду жолчулар азыр деле салып жатышат. Кыз азыр ал жака ат менен гана бара алат. Кыздын оюна жолчу Саша байкеси түшө калды. Ал маңдайында түрткүчү бар. Оор трактор айдайт. О, привет деп кызды көргөндө сүйүнүп кетет. Кээде кызга каска кийгизип алып экскаватор, узун кран машинелерге, өздөрүнүн ашкан автобусуна түшүрөт. Жолду жардыргандан кийинки иштин баарын ушу Саша кылат. Таштарды түртүп кулатып тегиздейт. Жол жардырган аябай коркунучтуу. Биринчи кулакты жарып кыйкырган ачуу үн чыгып, анан жылдыз учат. Андан кийин дүүң эткен кулак тундурган үн чыгат да, таш кум тээ асманга чейин көтөрүлөт. Тоонун ичи чаңып эле жатып калат. Көккө чейин таштар шагыр-шагыр, шагыр-шагыр дей берет. Кулундар желени үзөө качып, аттар кишенейт. Иттер үрүп безиндеп чуккашат. Кой айдаган овчаркасы үйгө кире качат го. Аты Жек. Атасы орустанбы, немистенби, айтор бир кой берип сатып алган экен. Бомба түшкөндөй болгон бул үнгө жылкы, иттер эч эле көнбөй коюшту. Жол жардырган сайын качышат, кишенешет. Жол жардырган ушунчалык жаман экен. Согуш кандай болду экен? Кыздын башынан ушул ой кетпейт. Алар бомбаны жолго эмес, кишилерге ташташат да, кандай жаман. Ал жерде кыздар, балдар бар. Кыздын жүрөгү зырт этет. Кино көргөндө мынчалык коркчу эмес. Апа атты жанынан көргөн жаман экен. Шагыл таштын арасындагы кыз ойногон кескелдирүктүн баары өлдү го. Жол жарылган сайын жаны ооруйт. Дүңгүрөгөн үн, асманга көтөрүлгөн чаң, таштардын кечке тынбай шагыраганы кыздын эсинен кеткис болду өмүр бою. Ау, уу. Сыртта ит улуйт, жамгыр шатырайт. Кыз атасы тарапты карады. Ал азыр төшөктө. Ал байракта эле басып жүргөн, эми жатат минтип. Ал мындан 5 күн мурун 33 жашка чыктым деп аткан. Жолчу орустарды чакырып керем деп жаткан. Бирок чакыра алган жок. Ал күнү да жаан катуу жааган. Негизи атасы орустарды тез-тез чакырып конок кыла берет. Биринчи жолу келгенде кыз жаман уялган. Бир казан эттен уялган. Булар энди кантип жейт? Кыздын чыйпыйы чыкты.
Атасын туурап, алар да дасторкон четинде малдаш токунуп тизилип отурушту. Чырак бүлбүлдөйт. Апасы казандан бир чара эт чыгарып дасторконго койду. Бул жалаң өпкө, боор, ичеги. Ушуну энди тигилер кантип жешет? Чакырбай эле койбойт дагы. Кыз ичинен чыйпылыктайт. Атасы Сашага боор, өпкө кесип, ортосуна куйрук май кошуп сунуп калды. Саша, ешь на здоровье. У нас это очень любят. Вкусно, потому что и витаминов много, оттого еще и полезно. Атасы орусча жакшы сүйлөйт. Мурда доктурлукта окуптур. Жапайы чеснокту терип келип, тишиңе сүртсөң курт түшпөйт дейт кызга. Жапайы пияз менен көйүргөндү айран менен кымызга туура ичишет. Атасы билбеген эч нерсе жок, баарын билет. Саша жеп көрүп башын чайкайт. Вкуснотища. Думал, ничего вкуснее мамного борща не съем, а тут такое. Очень вкусно. Спасибо. Анын чындап тамшанып жеп атканын көрүп кыз да сүйүнөт. Кээде аларды бир казан куурдакка чакырып келет, чымын куюн болуп чуркап барып. Саша байке, деп кыйкырат бер жактан эле. Че, что случилось? Чай хочешь? Кушать хочешь? Папа говорит кушать? В гости зовет? Всех наших? Да, всех зовет. Ладно, сейчас остальным передам и придем. Кыз алар менен аралашып жүрүп орусча түшүнүп, анча-мынча сүйлөп да калган. Апасы сыртка шырдак салып чоң дасторкон жаят. Сашаны карабайсыңбы? Тигилерди баштап келатканын. Бул жакта досум бар дегенсип, алдыга түшүп алганын карабайсыңбы? Деп атасы жетине албай кубанат. Добро пожаловать, дорогие гости. Ну же, проходите, проходите. Жаркырап тосот аларды. Үйдө жакшы. Семиз кой союлуп калса да, жолчуларды конокко чакырышат. Анткени жакын арада алардан башка эч ким жок. Башка чабандар тээ алыста турушат. Чабандарда эт үзүлбөйт. Себеби буту сынган, таш баштан кулап кеткен козу позуларды адалдап, мууздап, ичетин алышат да, өздөрүн колхозго өткөрүшөт. Аны да кургатып чогултат. Кээсин жарабайт деп мойнуна салып койчу. Талаада ит куш жегендерди да чабан өзү төлөйт. Айтор кой баккан жаман. Башка иш болсо жакшы болмок да. Кээде атасы жокто апасы экөө кайтарат. Баштарын жерге салып эле кете беришет. Кыз кууп жетпейт. Бу жагын кайрыса, бу жагы качат. Карышкыр жеп кетет экен деп ыйлаганчы. Кыз үйгө орустар киргенде сүйүнүп калат. Себеби атасы сүйүнөт. Атасы сүйүнсө апасын урбайт. Ал да сүйүнөт. Ау! У! Сыртта ит улуйт. Апасы кечикти. Карышкыр жеп кеткен жокпу? Кыз корко баштады. Кудай жакшы. Апам жакшы. Атам жакшы. Кудай жакшы. Үйдүн ичи караңгы. Сырт караңгы. Апам кечикти. Таң дагы кечикти. Таң дагы атпай койду го. Түндүккө жабайланган чака кайрадан чайпала баштады. Жамгыр жанагыл боз үйдүн ачылып калган жерлеринен үйдүн ичине шатырап кирип баштады. Кызга ушул азыр такыр таң атпай тургандай сезилди. Атасынын кыркырагы күчөдү. Кыр, кыр, кыр деп келип токтоп калды. Кыз бир ордунан жылбай мелтиреп карап отурат. Сыртта ит үнүн баспай уруп калды. Ак төш жагын баспай улуйт. Кыздын ушул азыр аябай каттуу ыйлагысы келди. Ал азыр ак мышыгындай өлүп баратты. Кудай жакшы. Кудай жакшы. Кудай жакшы. Ушинткенде ага дем жетип калат. Үйдүн ичи баягыдан агыш тартып баратты. Жарык улам көбөйгөнсүп тунжурайт. Сыртта аттардын дабышы угулуп, ит үрүп калды. Кыз ордунан турайын деп тура алган жок. Денеси сенек болуп катып калыптыр. Үйгө кишилер кирди. Апасы Назарбек аттуу киши менен кириптир. Бу кишини кыз тааныйт. Кыз менен Гүлзат деген кызы тең. Айылдан экөө бир ойноп жүрчү. Тиги киши эми жардам берет, атам ордунан турат деп ойлоду кыз. Кыз тиги кишини карады. Бир басып келеби? Башын сылайбы? Бирдеме деп айтабы? Айтор бирдеме кылат болуш керек деп үмүт менен күтүп калды. Киши ордунан жылган жок. Унчукпай тиктеп турду капшытты. Жолчулардын чүңкөмө боз таар плашын чүңкөнүп кийип алыптыр. Башынан бери жабык. Бою узун бул киши босогодо туруп турду да, үнсүз гана кайра чыгып кетти. Апасы кирди. Ал кызды караган да жок. Көзү шишиген, өңү кубарган, чарчаган. Атасынын жанына келип отурду. Кыз жер таянып, араң ордунан турду да сыртка чыкты.
Кичээки алай дүрөйдөн дайын жок. Асман ачык. Апасын кучактап ыйлагысы келди. Бирок анткенге болбойт. Ал өзү ансыз да кыйналып турат да. Соксойгон таштын үстүнө чыгып отурду. Көзүнөн аккан жашты улам жээңи менен аарчып коюп атты. Бир убакта апасы чыкты. Ал дагы ыйлаган окшойт. Көзү кызарып, бети суу болуп калыптыр. Ал кечээки күнкү шамал учуруп кеткен боз үйдүн жамын үстүн түрүп таңды.